математиканын бир бөлүгү болгон тригонометрия өтө байыркы убакта пайда болгондугу белгилүү. Себеби биздин эрага чейинки 3-2 кылымдарда эле байыркы гректин окумуштуулары бара албаган аралыктарды эсептөөдө, нерсенин бийиктигин эсептөөдө, бир жылдыз менен экинчи жылдыздын ортосундагы аралыктарды эсептөөдө тригонометриянын элементтерин пайдаланып келишкен. Азыр болсо тригонометрия өтө көп пайдаланылат. Өзүңөр көрүп турасыңар сүрөттө бактын, дарыянын сүрөттөрү турат. Бактын бийиктигин өлчөөдө, дарыянын жазылыгын өлчөөдө, бара албаган аралыктарды өлчөөдө тригонометрия өтө көп колдонулат. Тригонометриядан белгилүү болгондой, эгерде тик бурчтуу үч бурчтук берилсе, мындай тик бурчтуу үч бурчтук берилсе, бир бурчу тик болгон үч бурчтукту тик бурчтуу үч бурчтук деп аталарыбыз белгилүү. Бир катетин А менен белгилесек, экинчи катетин Б менен белгилеп, гипотенузаны С менен белгилесек, анда тик бурчтуу үч бурчтуктун бир бурчу, мына бурчун биз альфа деп белгилесек, анда бул үч бурчтуктун жактарынан 4 катыш түзөрүбүз белгилүү. Анын биринчи Анын Сга болгон катышы, экинчи болсо Бнын Сга болгон катышы, үчүнчү Анын Бга болгон катышы, төртүнчү Бнын Ага болгон катышы. Бул катыштарды өзүңөр билесиңер, бурчка А катетин бурчка карама каршы жаткан катет деп атабыз. Ал эми Бны болсо бурчка альфа бурчуна жанаша жаткан катет. Анда бурчка карама каршы жаткан катеттин гипотенузага болгон катышын бурчтун альфа бурчунун синусу деп атоого кабыл алынган. Кыскача айтканда синус альфа. Ал эми бурчка жанаша жаткан катеттин Бнын гипотенузага болгон катышын ошол альфа бурчунун косинусу деп атоо кабыл алынган. Ал эми бурчка карама каршы жаткан катеттин жанаша жаткан катетке болгон катышы тангенс альфа деп аталса, тескерисинче бурчка жанаша жаткан катеттин бурчка карама каршы жаткан катетке болгон катышы котангенс альфа деп аталат. Анда азыр биз ушул катыштардын чыныгы турмушта кандай пайдаланыларына бир мисал көргөзөлүк. Мисал үчүн мына орекиндей бир бак өсүп турсун дейли. Көп учурда практикалык турмушта ушул бактын узундугун эсептөө, бактын бийиктиги керек болот. Себеби курулуш жумуштарына бактар керек болот. Ушунун бийиктигин кандай кылып өлчөп алсак болот? Бактын түбүнөн каалаганчалык аралыкты өлчөп алып, ушул аралыкты биз С деп белгилесек, анда эгерде ошондо өзүңөр билесиңер, эгерде адамдын боюна жараша мына адам мына жерде турган болсо, ушул адам бактын бийиктигин кандай кылып өлчөсө болот? Анда атайын курал менен адамдан ушул бактын чокусуна чейинки аралык эмес, бактын чокусуна чейин канча бурч менен көрүнөрдүгү атайын куралдар аркылуу белгилүү болот. Анда мисал үчүн С аралыгы 3 метр болсун дейлик. Ал эми туруп турган адамга бактын чокусу альфа бурч аркылуу көрүнсө, ушул бурчтун чоңдугу 60 градус болсо, анда бактын бийиктигин болуптур H менен белгилейлик. H'ты кандай кылып тапса болот? H'тын бийиктиги барабар мына ореки жерден баштап адамдын боюна чейинки аралыкты, бул аралыкты X десек, анда X'ке кошот экенбиз. Адамдын боюна чейинки мына турган куралга чейинки аралык 1,2 бийиктикте орнотулган болсун дейли. Башкача айтканда, могу жер 1,2 метр аралыкта орнотулса, анда бакт X аралыкка кошулат 1,2 метр аралык. Ошентип, анда бизде мына X'ти табуу талап кылынат экен. Азыр эле биз айткандай 4 катыштын
бирөөнү колдонсок, бирок бул жерде биринчи жана экинчи катышты колдоно албайбыз. Себеби өзүңөр көрүп турасыңар, гипотенузаны, мынакей гипотенузанын узундугун аныктоого мүмкүн эмес. Себеби бул абада тургандай болуп көрүнүп турат. Ошондуктан анда бурчка, альфа бурчуна карама каршы жаткан катет X-тин сыга болгон катышын алсак, эгерде бактын түбүнөн адамга чейинки аралык сы болсо, анда мына жердеги аралыктагы сыга барабар болот. Ошондо бурчка карама каршы жаткан катеттин бурчка жанаша жаткан катетке болгон катышы үчүнчү барабардык боюнча тангенс альфага барабар болот. Анда булардын ордуна койсок, X аралыгы бизге белгисиз болуп турат. Ал эми сыны болсо 3 метр дегенбиз, барабар тангенс альфа бурч 60 градустук бурчасында көрүнүп турат. Анда бул барабардыктан X-ти тапсак, 3 көбөйтүлгөн тангенс 60 градус болот. Барабар 3 көбөйтүлгөн тангенс 60 градуста тамыр алдында 3-кө барабар болот. Муну атайын таблицалардан карап алсак болот. Анда 3 көбөйтүлгөн 3-төн 1,7 чыгары белгилүү тамыр чыгарганда, анда 5,1 болду. Ошентип бактын жалпы узундугун тапсак, H барабар, H'ты мынакей могул жерде айтканбыз, X аралыгына адамдын бийиктигине жараша орнотулган курал 1,2 дегенбиз. 5,1ге кошобуз 1,2-ни, ошондо барабар болот 6,3. Эгерде бактын түбүнөн ушунчалык аралыкта туруп, 3 метрчелик аралыкта туруп, мына аралыкты 3 метрчелик аралыкта кылып, бактын чокусу 60 градустук бурчасында көрүнө турган болсо, анда бактын бийиктиги бардыгы 6,3-кө барабар экен. Бул жол менен бактын бийиктигин эсептеп алдык. Эми экинчи сүрөттөн силер дарыянын узундугун, агып жаткан дарыяны көрдүңөр. Анда эмесе агып жаткан дарыянын жазылыгын кандай кылып өлчөөгө мүмкүн экендигин дагы бир көргөзөлүк. Бактын, эгерде биз дарыянын берки жагында турсак, мына бир эки жерде турсак, жогору жагынан кандайдыр бир бакты же белгилүү бир нерсени кабыл алып, мейли ушул жерде бак турат дейлик. Анда биз могуреки дарыянын жазылыгы могул аралыкты өлчөөнү талап кылып жатат. Ушул аралыкты кандай кылып өлчөп алсак болот? Анда атайын куралдар менен ушул эмнеге аралыкка перпендикуляр болбогондой кылып түз сызык жүргүзүп, анда биздин мына жерде турган адам бул турган бактан канчалык градус бурч менен көрүнөрүн дайым өлчөп алууга болот. Анда мына аралыкты С десек, мына дарыянын жазылыгын X десек, дагы эле үчүнчү катышты пайдалансак, дарыянын узундугу X-тин сыга болгон катышы кайрадан тангенс альфаны берет. Анда сыны дарыянын берки өзүндө тургандыктан сыны дайым өлчөп алса болот. Сы барабар 11 метр болсун, 11 метр болсун. Ал эми мына бир чекитте турган адамга бак кандай бурч менен көрүнөт дейт? Мейли 30 градустук бурч менен көрүнөт дейлик. Анда ордуна койсок, X бөлүнгөн сынын ордуна 11-ди коебуз, барабар тангенс 30 градус болот. Бул учурда X барабар 11 көбөйтүлгөн тангенс 30 градус барабар 11-ди көбөйтөбүз. Тангенс 30 градуста бир тамыр алдында 3 бөлүнгөн 3кө барабар. Анда 11-ди көбөйтөбүз тамыр алдында 3кө, аны азыр эле айтканбыз, 1,7 чыгат, аны 3кө бөлсөк, ошентип 5,129 чыгат экен. Муну болжол менен деп айталык, себеби тамырдан өзүңөр билесиңер, так эмес болжолдуу тамыр чыгат. Анда муну болжол менен 5,3 метр деп кабыл алсак болот экен. Ошентип ушундай жол менен дарыянын жазылыгын өлчөп алсак болот. Бул жолдор бир кезектерде
абдан көп пайдаланылган, себеби дарыянын ар көзүнө өтүүгө мүмкүн болгон учурларда ушундай жол менен эсептелип алынган.